эч кимди киргизбей жатышат. Хабиб Нурмагомедовдун атасынын абалы оор. UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун машыктыруучусу жана атасы Абдулманап Нурмагомедовдун абалы оор. Бул тууралуу мушкердин жакын досу дагы бир UFC мушкери Ислам Махачев орусиялык басылмаларга билдирген. Ал Москвада абалы оор деп билдирген Махачев. Махачевдин билдиришинче, Абдулманап Нурмагомедов аскер госпиталында комада жатат жана ага эч кимге кирүүгө уруксат бербей жатышат. Абдулманап Нурмагомедов 26 апрелде пневмонияга шектелип ооруканага түшкөн жана анын абалы туруктуу деп бааланган. Буга чейин атактуу ирландиялык мушкер Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедовдун атасы ооруп жаткандыгына байланыштуу колдоо алган. Булак Супер KG. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү 2021 жылга жылдырылды. Коронавирус пандемиясынан улам 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү 2021 жылга жылдырылды. Бул тууралуу Жаштар иштери, диний тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктин директору Канат Аманкулов репортерге берген интервьюсунда билдирди. Дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу менен Олимпиада сыяктуу ири иш-чараларды кийинки жылга жылдырышууда. Кыргызстан жана түрк тараптагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын кийинки жылга калтырууну сунуш кылышты, деди Аманкулов. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Туркияда өтмөк. Булак Репортер KG. Айт келе жатканына байланыштуу жылдык берем аш берем дегендер көзөмөлгө алынат, дейт өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү. Бүгүн 14 майда өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев онлайн маалымат жыйын берди. Жыйын маалында социалдык, экономикалык жана эпидемиологиялык абалга байланыштуу бир катар суроолор берилди. Анын ичинен жалпы эл ысырапчылык жана ыксыз акча которууларды, эпидемиологиялык абал бүткөн соң кайра улантып кетпейби? Себеби алдыда айт майрамы келе жатат деген суроолор узатылды. Коронавирустун келгени жалпы адамзатка берилген эскертүү болушу керек. Пандемия башталганга чейинки мезгилге баам салсак, кыргыздарда жана башка өлкөлөрдө деле ыксыз чыгымдар көбөйүп кеткен экен. Айрыкча кыргыз элинде жакшылык жамандыкта ысырапчылык көп болуп, бул нерсени мурун деле токтотууга аракет кылып келгенбиз. Эми бул абалдан кийин эл өздөрү деле сабак алып токтотсо жакшы болмок. Тилекке каршы арасында дагы деле ага жол бергендер бар экен. Оору өтсө деле кийинки жашообузду ойлоп тартипти сактап калышыбыз керек. Ообу жок чыгымдарды кетирбегенге чакырып кетем, деди. Мурункудай мал жанды той таштарга кетирбей, аларды балдардын билимине жумшаса жакшы болот. Мисалы, азыр айт келе жатат. Адамдардын массалык топтолуусуна жол берилбеши керек. Андайлар көзөмөлгө алынат. Бирок ошол айтта жылдык берем аш берем дегендер чыгып жатыптыр. Аларга адамдарды чакырбай эле 2 жылкыңды союп элге таратып койсоң болот деген кеңеш бергендер да чыгып жатыптыр. Эми эгер кан чыгарып баталыңар келсе, бир кой деле жетсе керек да. Андан көрө ага кеткен чыгымды балдардын келечегине, билимине, ден соолукту чыңдоого, үй жайды оңдоого жумшоого чакырам. Ишкерлер чыгымды токтотсо, карапайым жарандар дагы токтотот эле, дейт Узарбек Жылкыбаев. Булак Супер KG. Быйыл мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо өткөрүлбөйт. Мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо өткөрүлбөйт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Кыргызстанда коронавирус илдети жайылып жаткандыгына байланыштуу элдин ден соолугуна коопсуздук жаралбашы үчүн бардык иш-чаралар токтотулган. Мектептерге бүтүрүүчүлөргө пандемия учурунда кандай тартипте аттестат берүү боюнча буйрук жиберилет. Буйрукта аттестат тапшырууга 3-5тен гана окуучу чакырып берүү же класс жетекчилери ар бир бүтүрүүчүгө өзү жеткирип бериши керек деп жазылат. Анткени массалык түрдө мектепке чакырууга тыюу салынат деп жазылат министрликтин маалыматында. Белгилей кетсек, быйыл окуу жылы 30 майда аяктайт. Мындан тышкары 9-11 класстардын окуучулары мамлекеттик экзаменди тапшырышпайт. Булак Репортер KG. Бишкекке Корея жана Япониядан 43 кыргызстандык кайтып келди. Бүгүн 14 майда Бишкек шаарына Япониядан жана Кореядан Кыргызстандын 43 жараны кайтып келди. Бул тууралуу бүгүн 14 майда Тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул маселе президенттин тапшырмасын аткаруу боюнча чет жактардагы кыргызстандыктарды алып келүү иштеринин алкагында жүргүзүлүүдө. COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам эл аралык авиакаттамдар токтогон. Ошол себептен буга чейин чет мамлекеттердеги мигранттар мекенине кайтып келе албай жатышкан. Азыркы учурда келгендердин бардыгы белгиленген тартипте өлкөнүн медициналык мекемелеринин бирине байкоо обсервацияга жайгаштырылды. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын мүмкүн болушунча Кыргызстанга кайтарып алуу маршруттарын издөө боюнча иштер улантылууда деп жазылат маалыматта. Депутаттар парламенттеги теңсиздикке нааразы. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары төрага Дастанбек Жумабековдун ишин текшерүүнү сунушташты.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абалдын соңку ишин жанданткан Жогорку кеңештин жыйынында спикер Дастанбек Жумабековдун ишмердиги боюнча талкуу жаралды. Жумабековго карата сын шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорунан улам чыкты. Демилгени талкуулоо маалында регламенттин бузулушу өнүкөткө айланган айткан депутат Кенжебек Бокеевге төраганын жооп бергени бир катар эл өкүлдөрүнүн ачуусун келтирди. Жумабеков ал депутаттарга да эмоциялуу жооп узатты. Бул мыйзам долбоорун кароодо регламент бузулган жок, баары өз жолу менен кетти. Сүйлөгөндө да этияттайлы, бири-бирибиздин дарегибизге шек келтирбейли. Парламент жакпайбы? Силерди эч ким кармаган жок, эч ким кармаган жок. Мына ушул спикердин жообу бир катар депутаттардын сынына негиз болду. Алар Дастанбек Жумабековдун буга чейинки кемчиликтерин кезеги менен айтып, түшүндүрмө талап кылышты. Депутат Каныбек Иманалиев парламенттин кадыр баркынын төмөндөшүнө тураганын осул иштери негиз болуп жатканын билдиришти. Сиздин билдирүүлөрүңүз парламентке аброй алып келбейт. Депутаттардын айтканынан туура жыйынтык чыгарыңыз. Эл шайлаган депутатты залдан чыгып кет деп айта албайсыз. Сизге андай укукту эч ким берген эмес. Сиз ар дайым эле өкмөттүн таламын талашасыз. Мыйзамды окуган жоксузбу? Ал боюнча комментарий бербеңиз. Убагында Сапар Исаковдун өкмөттүн сындап чыкканда аны да коргогонсуз. Азыр ал кайда? Сиз парламенттин коргошуңуз керек. Иманалиев спикер Жогорку кеңешке компетентсиз кадрларды дайындап жатканын да кошумчалады. Мындай пикирди колдогон депутат Жанар Акаев төраганын кадрдык жана финансылык чечимдери боюнча суроолор көп экенин билдирип текшерүүнү сунуштады. Буга чейин өкмөткө катасы толтура кат жазып, парламенттеги парламентаризмди уят кылган кишилерди аппарат башчысы кылып койдуңуз. Төраганын фонду тарабынан бөлүнгөн акчаны жана акыркы бир жыл ичинде парламенттин атынан берилген грамота, сааттар кимдерге берилди, эмгеги сиңгендер алдыбы деген маселени текшерип чыгып саясий баа беришибиз керек. Акаевдин сунушу боюнча парламент чечим кабыл алган жок. Ал эми Дастан Жумабеков айтылган сынга конкреттүү жооп берген жок. Ал депутат катары комментарий берүүгө укугу бар экенин айтты. Менин сүйлөй алган укугум бар, сөзүм бар, аны эч ким тыйган эмес. Кайсы мыйзамга кандай сүйлөм, аны мага сиз үйрөтө албайсыз. Жогорку кеңеште Жумабековго айтылган сындарды ылайыксыз деп таап, аны коргогондор да болду. Маселен, Тазабек Икрамов төрөганы сындап чыккан депутаттарга орой жооп берди. Кайсы бир маселени добушка койдуруу ар бир депутаттын укугу болуп жатат. Аны коюп берип жатат. Ага карабай жерде ызычуу болуп жатасыңар. Сөздөн адашып калса ошону айтып чыгасыңар. Бул жерде идеалдуу эч кимиңер жок. Камерага карап жакшы сүйлөгөнүңөр менен Кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Негизи Дастанбек Жумабековдун дарегине карата буга чейин деле көп сын айтылып келген. Ал жетектеген парламент башка бийлик органдарына көз каранды болуп калганын айткандар. Төраганын орунсуз билдирүүлөрүн сынга алгандар болгон. Буга чейин расмий катты ката менен жазган Жумабековдун кеңешчиси Алмазбек Сабырбековдун парламенттин аппарат жетекчилигине келиши да талкууга алынган. Саясий илимдердин доктору Эмилбек Чораев Жогорку кеңештин төрагасына айтылган ар бир сынга маани берүү керектигин билдирди. Эксперттин пикиринде төраганын кетирген катасы парламентаризмге бакыт алган. Кыргызстандын кадыр баркына шек келтириши ыктымал. Парламент мамлекетти башкаруу жакшы мыйзамдарды кабыл алуу жагынан элге үлгү болушу керек. Бүгүнкүдөй сөздөр спикердин жооп кайтарганы элдин көңүлүн калтырып, парламентке бийликке ишенимди суутат. Булак Азаттык KG.